кайсы гана мамлекеттин коопсуздугу, бүтүндүгү болбосун бул чек арасынан башталат да. Ошондуктан келип эле биринчи маселебиз бул чек араны бекитип алалы, такташып алалы дегенибиз бул эртеңки мамлекеттин келечеги да, коопсуздугу. Ошондуктан биз чек араны тез арада бүтүрөлү деген биз аракетибиз бар. Башка Казакстан, Кытай менен чек араларыбыз бүткөн. Ушу Өзбекстан, Тажикстан коңшу мамлекеттер менен бүтө элек. Биз баары бир муну бүтүрүп аягына чыгарып алышыбыз керек. Ошондо гана биз өзүбүздү мамлекетти коопсуз мамлекет деп атасак болот. Анткени бардык чек аралар чечилип, анан кийин баягы чек ара казыктары орнотулуп калат да. Бул ошондон кийин анан бизде баягы коопсуз мамлекет десек болот бизде. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына кече күнү дагы бир окуя болду. Чек арадан Тажикстандан эки баланы уурдап алып өтүп кетип, сабап, сурап, канча аскер техникаңар бар, канча аскерлер бар биякта деп сурап, ушу жаш балдардан. Анан кайра кое берген учурлар болду. Ушундай учурлар чек ара чечилмейин боло берет да. Мындай кайталана берет. Буга чейин деле болуп келген, мынакей билесиздер. Ошондуктан биз чек ара маселесин мейли каалайбызбы, каалабайбызбы чечишибиз керек. Чек ара маселеси бир эле айылдын жери менен чечилип калбайт. Бир айылдан жер берсек, башка айылдан андан 2 эсе, 3 эсе кылып алабызбы, же ошондой эле жер беребизби, мына ушинтип чечилет. Биз бир мамлекетпиз, чоң мамлекетпиз. Керек болсо таластан бир жерди берсек, Баткенден ошондой жерди кайра Баткенден алышыбыз мүмкүн. Же болбосо түптөн бир жерди алсак, мисалы Ат башыдан башка жерди беришибиз мүмкүн. Мына чек ара маселеси ушинтип чечилет. Бир жактылуу эле баягындай мен бизге чечилиш керек деп тура берсең, анда чечилбейт. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр менен чечилиш керек да бул. Эми жергиликтүү калк албетте баягы каршы чыгып, биз өз жерибизди бербейбиз, анан туура эмес болуп калды деп аткандан кийин биз жергиликтүү элден дагы кошобуз. Кошуп, мындан ары дагы макулдашып, анан кийин эл менен дагы макулдашып, эсептешип туруп чечебиз мунун баарын. Анан эми мурдакы бийликтерди өзүңүз деле айтып өттүңүз. Мурда жашыруун жасап, жабык эшик артында жасап, макулдашып кол коюп, анан келип парламенттен өткөрүп туруп, президенттер кол койгондон кийин эле өзүңүз айткандай, темир тор тартылгандан кийин эле билинип калчу мурда. Туурабы? Мына ушу жерибиз өтүп кетиптир деп. Биз мурдакылардын катасын кайталабайлы, алдын ала мына ачык элге көрсөтөлү, эл менен да макулдашып алып туруп, анан кийин чечишип, анан зымтор тартышалы деп атабыз. Биздин саясатыбыз ушул. Негизи өзү жашыруун эле болуш керек эле. Кагаздардын көбү жашыруун деп эсептелинет. Бирок биз эл менен эсептешип атабыз алдын ала. Бир эле ташыйып барып протокол кол коюп келсе эле маселе бүтпөйт. Чек ара бул 4 этаптан турат. Чек ара чечилип, аягына чейин чыгып, кол коюшка чейин. Бул рабочий комиссия ошол макулдашып келет. Андан кийин баары такташып алып, президенттерге алып киргизет. Президенттер карап туруп, макулмун десе макул болуп парламентке жөнөтөт, макул эмесмин десе кайра артка жөнөтүп, ушу жер туура эмес болуп калыптыр, оңдойлу десе болот. Анан эгер макул болсо парламентке жөнөтөт, парламент алып туруп карап дагы ратификациядан өткөрүп берет, андан кийин келип анан президенттер кол койгондон кийин анан маселе чечилет. Бул биздики башталышы гана. Ошондуктан биз ачык, айкын, кийин ошо мурункулардын катасын кайталап, 10-15 жыл өткөндөн кийин элдин каргышына калбайлы деп мына ушундай жасап атабыз. Ошон үчүн ызы-чуу түшүп, кокуй эле кокуй, жерибиз өтүп кетти, анан эртең мынте калалы, тигинте калалы деген андай саясат жүргүзбөш керек. Мен ошол журналисттерге, блогер деп эсептеген өзүлөрүн элге ушуну айтат элем. Тынч бардыгын тынчтык жолу менен, акылдашуу, макулдашуу жолу менен чечишебиз.